Assalamu alaikum. Машина Кейс каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. 29 май 2022 жыл Ош шаарындагы Жапалак унаа базарындабыз. Өткөн аптада чындыгында мени аябай сүйүндүңүздөр, кубанычта болдум. Себеби бул видеону көптөн бери тартпай калдым эле. Аз просмотрларды элеген үчүн. Анан видеонун башында өткөндө аптада тартканымда ошол 15.000 просмотр жана 1,5 лайк болсо дагы да кайталап кетем дегем. 25.000 просмотрдан да кашып 2,5 лайк дагы болуп кетти. Аябай кубанычтамын, рекорд кылды. Чындыгында даже көбүнчө спорттер көргүчүлөрүбүз лайктан көп басчу эле, алардан да озуп кеттиңиздер. Дайыма ушундай колдоп кубаттап турсаңыздар, биз дагы тынымсыз сиздерге ушундай кызыктуу маалыматтарды дайыма тартуулап турабыз. Баштай берели. Трактордан жалгыз гана бир ушул турат. Т40 моделинде. Мына дагы бир көрсөтүп кое берейин. 1989 мына эсинин байланыш номери. Баасын жазылган эмес. Эси да жанында көрүнбөйт. Жүргүнчү ташуучуну сурангандар бар эле, дельфиндерден тартабыз. Рекс дагы алдыбыздан чыкса, аны дагы тартабыз. 2007 кыймылдаткычтын көлөмү 2,9 бекен. Муса мотор болуп калабы. Мына ушундай дельфин азыр баасын сурап коелу. Баасын канча деп атасыздар? Спринтерден 850 миң, а? Канча орунду? 13 орунду. Болду. Рекстон мотору? Ага, Рекстон простой мотор дейт. Саңяң Рекстон мотор экен. Так. Бул жакта дагы бир дельфин, бул жүк ташуучу. Канча деп атасыздар? 1 миллион. Ага. 2007 кыймылдаткычтын көлөмү 3 куб, 779 87 60 87 номеринде эси. Толук кандуу бул жүк ташуучу экен. Так. Дагы да кетерели. Бул жерде дагы бир спринтер. Кош дөңгөлөктүү ошондо 418 би же 413 моделби болуп калат. Муздаткычы бар окшойт. 2001. Неме барбы? Холодильник иштейби? Иштебейт, бирок бар да. Баасы канча болуп атат? 720 миң. Иштебейт, бирок бар экен. Иштетип койсо болот. Эми азык түлүк мөмө жемиштерди ташыганда жакшыбы дейм. Бул жакта дельфин турат, бул жүргүнчү ташуучу. 2010 кыймылдаткычтын көлөмү 2,2 950 миң сом, 558 80 80 03 номеринде. Карантинде эсиңизде барбы? Ушул жүргүнчү ташуучулар аябай арзандап кеткен. Тескерисинче жүк ташуучулар баасы кымбаттап баштаган эле. Дагы бир спринтер. Бул 308 моделби. 1998 кыймылдаткычтын көлөмү 2,9 турбо дизель, 480 миң сом. Жүк ташуучу. Канча болуп атат баасы? 500 миң. Канчанчы модель? 300, а? 312. Спринтер 312 модель. Жүргүнчү ташуучу. 1998 2,9 эсинин байланыш номерлери. О жерде дагы бир спринтердин баасы жазылып турат. Жүк ташуучу, ошол тамдын үстүндө дагы багажник коюлган, ошол корпус менен бир эле. 2003 2,9 500 миң сом. Шундай спринтер. Дагы
принтер кош дөңгөлөктүү. Бул 412 модели болуш керек. Жүк ташуучу 1997 2.3 TD жөнөкөй моторду болот. 430 000 сом, 508 20 72 20 номеринде. Так. Рекстерди көрбөй атам. Рекстерди сураган бар эле комментарийде жазып, активдүү катышкан. Гигантты көрсөтүп коелу. 1996 814 модель. Басы жазылган эмес. Дагы колдоп кубаттап туруңуздар. Өткөн каптадагыдай эң кеминде ошон активдүүлүгүңүздү көрсөттүңүздөр, андан дагы жогору көрсөтсөңүздөр, биз дагы тартып турабыз. Сапог. Бул кандай жүргүнчү ташуучу 208 модель болуш керек. 1990 29 байланыш номерлери. Газель бортовой 1996 дизель деп эле жазып коюптур. Кыймылдаткычтын көлөмү жазылган эмес. 250 000 сом. Кайсыл? Мынабы? Мына? Канчанчы модель? Жок, модели 416. Кош дөңгөлөктү экен да. 416 модельде. Грузопассажир. Мындай немеси деле жакшы көрүнөт. Эки миң алты, кыймылдаткычтын көлөмү 2.7, Германиядан келген уна экен. 706 77 06 номеринде ээсинин байланыш номери. Баасы канча дедиңиз? 1 200 000 сом. Гигант тез арада сатылат экен. 711 модельде. 1994 600 000 сом. Сапогду да көрсөтөлүчү бул жерде. Сапог жүргүнчү ташуучу 1991 29 баасы 260 000 сом деп жазылып турат. Эми оор жүк ташуучу унааларды көрсөтөлү. Бул жерде Mercedes-Benz бортовой 1831 моделинде, Россия темир номеринде. Учеттон чыгарылган эмес. 1993 баасы жазылган эмес. 777 88 88 00. КамАЗ самосвал. Бул да Россия. Жок, бул транзит номер, а? Россия транзит номер экен, учеттон чыгарылган. Транзит жаңы номерлер ушундай келип калган. Өткөн аптада да эсиме келип атат, ушул КамАЗ тарткан элек. Баасы канча болду? 1 миллион сом. 55 111 моделинде самосвал. Мо атеголорду тартканмын. Кыскача көрсөтүп кете берейин. 21 000 доллар Германиядан. Анан жерде ушул кандай Кытай Фотон деген бе? Будка 2007 400 000 сом. Канча тоннага чейин көтөрөт? 5 тоннабы? Ушул будка 5 тоннага чейин көтөрөт. Бул не опасно, бул бензовоз бекен, а? Урал.
1992 жылы чыгарылган. Дизель басы жазылган эмес. 776 06 75 75 номеринде ээси. Бул жакта ошо гигант бортовойлор турат. Будкалар деген 1997 700 000 сом. Ушинтип баасын жазып койгондо жакшы болот эле чекеден. Бирок көпчүлүгү жазышпайт. Так, АТГ. Мо Шахман самосвалды көрсөтөйүн. Чындыгында аябай чоң габариттүү самосвал десек жаңылышпайбыз. Жүк көтөрүмдүүлүгү канча тонна мага кызык болуп атат, жазып коюңуздар билгендер. Эсин байланыш номери гана жазып турат. Маалымат кагазында жакшы көрүнбөй атса, озеки айтып коеюн: 773 06 50 79. Анан Mercedes-Benz, бул дагы бортовой, жаңы болсам КамАЗ бая сельхоздун борту эмес бекен. Же өзүнүкүлөбү? Бунда билгендер жазып коелу комментарийге. 13-17 моделинде. Жылы жазылган эмес, 750 000 сом. Мына ушинтип дагы биз дагы видеобузду жыйынтыктай берели. Дагы да бир кайталайын, ушул активдүүлүгүңүздөрдү өткөн каттагыдай көрсөттүрө бериңиздер. Эч качан түшпөсүн. Мен дагы үзгүлтүксүз тарта берем ушундай колдоп кубаттап турсаңыздар.